аял кызмат кылууга милдеттүү эмес деген сөз жактыбы сага? Негатив ойлор көбүндө эле болот болуш керек. Аял байкуш, аял кордолду, аял деген Эмне үчүн аял киши өзгөрүшү керек? мен өзгөргүм келет, себеби бул мага жагат. Арыбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, сиздер ЛТРдин Айым подкаст телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү программабыздын темасын өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп атадык. Адистер, ар бир чоң өзгөрүү өзүңдөн башталат. Башкаларды эмес, алгач өзүңдү өзгөртүү деп айтып келишет ар дайым. Бирок өзүңдү кантип өзгөртүүгө болот? Келечегибизди деги эле ийгиликти багынтуу үчүн өзгөрүүнү эмнеден алгач баштоо керек? Жакшылыкка, жакшы иштерди жасоодо, ошондой эле жашоодо бир жогоруда айткандай эле ийгиликтин туу чокусуна жетүүдө дагы бактылуу көз ирмемдерден, ошондой эле идеалдуу бир мамилелерди аркылуу ийгиликтер жаралат деп айтат. Дал ушул ийгиликтердин жаралуусу үчүн алгач ар бир адам өзүн өзгөртүүсү зарыл. Атайын биз студиябызга суроолоруңузга жооп берүү үчүн үй бүлөлүк мамилелерди жөнгө салууда тренер деп дагы атап алсак болот, көптөгөн өзүңдү өзгөртөм деп келген айымдар үчүн атайын Инстаграм, дагы башка соц тармактарда, блогторду алып барып келген эң оболу Илим Поз, коомдук ишмер, филология илимдеринин кандидаты, 5 баланын энеси Нуркыз Кадырбекова эжекебизди студиябызга чакырганбыз. Кош келипсиз, саламатсызбы? Кош болуңуздар, арыбаңыз. Бүгүнкү күндө өзүн өзгөртөм деген кыз келиндер, айымдар тууралуу айтып берсеңиз, чындыгында эле көбөйдүбү? Ооба, бул бүгүнкү коомдун кубана турган жагдай десек болот. Анткени бир мезгилде баланы биз айымдар багуу менен гана алектенчү. Бүгүн баланы тарбиялоо миссиясын көбүрөөк сезгенден улам айымдар мен өзүм тарбиялайм деп атканы бул кубанычтуу жагы. Бирок ар кандай нерсенин ашыкча жагы болот. Баягы дарыны да пайдасына жесең сөзсүз бир органга зыяны тиет. Побочный действие деп коет. Анан витаминди көп жесең дагы гипервитаминоз болуп кетсе ооруйсуң деген сыяктуу. Өзүмдү өзгөртөм деп, ашкере ашып кетип, жеке өзүнүн табиятын аксатып, мамилелерди бузуп, коомдо туруп, коомдон бөлүнгүсү келген адамдар трагедиялар болуп жаткандыгын да моюнташыбыз керек. Эмнеге өзгөрүүнү алгач өзүңдөн башташың керек? Мисалы, мун үчүн мен окууларда деле айтам да, өзүңүз айткандай мен үй бүлөлүк мамилелердин эксперти катары ушул илимде жүрүп, же болбосо журналистикада, саясатта, коомдо жүрүп, ушул айымдар менен көп иштешкенден улам алардын табиятын билип бүттүм да. Анан ошондон илим менен байытып, өнүктүрүп, сүйлөө маданияты боюнча адис катары, тренер катары жүрүп мен түшүндүм. Аял өзүнүн табиятын түшүнбөсө, ал жаңы илимди ала албайт экен. Ошого байланыштуу өзүн өнүктүрүүдө негизги мындай көңүл бөлүүчү жагдай бул өзүнүн материалын, табиятын кылыш керек да. Аял өзүн өзгөрүүдөн эмнеден башташ керек дей турган болсо, анда ал өзүнүн табиятын, материалыңарды билип алгыла деп коем да мен. Материалы дегенде бул эмне? Адамзат эки чоң бөлүктөн турса, аял жана эркек деген. Аял деген ким деген нерсе. Аял деселе алсыз, аял байкуш, аял кордолду, аял деген тебелеп атат, аял качанга чейин үйдө отурат, аял деген көтөрмөлөнүш керек деген нерсени биз мындай ашкере ашырып жиберип, адамдын эки гана бөлүгү болсо бири-бири менен жашай албай турган адам, аял жана эркек бири-бирине каршы коюу деңгээлине келип алдык. Жок. Аялдын мүмкүнчүлүгү анын табияты менен катар, анын мүмкүнчүлүгү менен эсептелинет. Табиятыбыз биздики найзик. Алсызбыз. Бизге оор жүк көтөргөнгө болбойт эгерде атайын спорт менен машыкпасак. Биз эмоционалдуубуз. Себеби Кудай Таала бизде адам тукумун улоо миссиясын бергендиктен улам булар мээрим менен баланын түйшүгүнө түтүү табиятын берген. Анткени кашыңан каш, кирпигиңен кирпик, сөөгүңөн сөөгүп берип, ичиңде ошол көкүрөк түшүң жүрөгүң астында каткан баланы укмуш мээрим менен чоңойтосуң. Ал ыйласа да көтөрөсүң, капа болсо да ал үчүн өмүрүңү берүүгө даярсың. Ал түгүл жаныбар дагы, аюу да бала корголойт дейт. Үчүнчүсү биз сөзсүз түрдө байланыштыргычпыз. Себеби алысты жакын кылган кыз деп турмушка чыкканда да эки тааныбаган адамды кудай кылышат. Үй бүлөбүздө күйөөбүз менен өзүбүз байланышабыз. Биздин журт менен
кайын журтубузду байланыштырабыз, балабыз менен жолдошубузду. Айтор байланыштыргыч функциясынан улам адам, аял өзүн өнүктүрүүдө ушул багытта өнүктүрсө, анда жаңылбайт. Алтын ортолукту деги эле кандай сактоо керек да? Негизи мүмкүнбү алтын ортолукту сактоо? Мүмкүн. Сактагандар ошол азыраак даттанып, өзүнүн миссиясын кабылдап, шүгүр келтирүүнү үйрөнүү бул ошо алтын ортолукту тандоо болуп эсептелинет. Карап турсаң, эркек сөзсүз чек арада бир чыр чыгабы, же бир согуш чыгабы эркек аттанат. Оорураак иш болсо, ай, кой сен кыз баласың, көтөр сен эркек балдар дейт. Эркек бала кантип ыйласын? Эми алар деле даттана берсе болот өзү. Биз деле ушинте бересиңер. Эмнеге аялга мекендин кереги жок, алар деле коргосун дей берсе болот. Ооба, Курманжан апабызга окшоп, биз алар коргосу жок дегенде жебе суналы десек биздин табиятыбыз, каалообуз. Бирок бизге милдет тагылбайт да. Ал сыяктуу эле аял үйдө отурганда, аял бала төрөп атканда, бул анын башкаларга эч кимге берилбей турган артыкчылыгы жана бул мүнөттөр өзүн депрессияга салуу эмес, өнүктүрүп жана өзүн перезагрузка деп коем мен. Кайрадан өзүн жандырып танып чыгыш үчүн, тазалап чыгыш үчүн, жанагы телефондун эс тутумун тазалаган сыяктуу бир жаңылануунун мезгили болуш керек. Адамдын ар биринин өзүнүн миссиясы чоң да. Ошого байланыштуу айтам. Сиз эркектин табуу, багуу, коргоо, камсыз кылуу, чечим чыгаруу функцияларына көбүрөөк ыктай баштаган мезгилде аялдык табиятыңыз, материалыңыз өзгөрүп катый баштайт же өзгөрө баштайт. А бул баарынан мурда биздин сыртыбыз, материалыбыз эле өзгөрүп кеткен менен жан дүйнөбүз, ичибиз ошол бойдон калып атпайбы? Ошондон улам биз өзүбүздү таппай калабыз. Табыңыз. Аялдын өзүнүн укугу мыйзамда да, динибизде дагы, кыргыз коомунда да берилет. Анын өзүнүн каражаты, өзүнүн мүлкү, өзүнүн укуктары бар. Тапсын, жеке капчыгың болсо сонунда. Бирок ал сенин аял болуу, жана ошондой эле эне болуу. Мейли сен үй бүлөң болсун, ажыраш же турмушка чыга элек, бирок коомдо аял болуу вазыйпаңды аксатпасын деп айтам да. Сиз бир чоң ийгиликтерге курбандык салып, баш салып, бут салып, кадам таштаганда, анда бир нерседен баш тарткан болуп жатасыз. Бир нерсеңиз аксаган болуп жатат. Мисалы, биз деле карьера менен үй бүлөнү айкалыштырууда дайыма артыкчылык, приоритеттер бар да. Эмнени айтам? Алтын ортолук өзүңдүн каалоолоруңду сакта, баалуулуктарың өнүксүн, өзүң өнүктүр, билим, илимиң болсун, бирок аялдык табиятка артыкчылык бер. Болду. Айрым айымдар бар да, мен көп кездештирем. Эмне үчүн аялдар өзгөрүшүбүз керек? Биз жумуш, үйдө дагы жумуштун баары биздин мойнубузда. Ошол эле учурда кайын журтка кызмат кылуу керек, жолдошуңа кызмат кылуу керек, балаңдарыңды карашың керек. Баардыгы милдет мойнума жоопкерчиликти жүктөп алгам. А эмнеге мен өзгөрүшүм керек? Ошону билген жолдошум эмнеге өзгөрбөйт деген айымдар дагы көп кездештирем да. Эмне үчүн аял киши өзгөрүшү керек? Кыргызда акылман эл болгондо биз азыр ойлойбуз да, ой, батышта сонун акылдуулар бар турбайбы? Биз элегенпай келесе болуп жүргөн турбайбызбы? Көрсө аялдын орду могу жакта турбайбы? Өзүңдү сүй. Анан чекеге чыгып Бред Питт күл бергенде элестет. Деп эле кыйнала беребиз да, эми өзүң Кыргызстанда турсаң тапаның. Кыргызстандын абасын дем алып атсаң, анан кантип Бред Питт менен жашайсың дейм да. Ошого байланыштуу өзүбүздү өзгөртүүнүн зарылчылыгы ушунда. Эгерде кыргыз ушунчалык философиялуу, акылман эл болбогондо, битке өчкөшүп, көйнөгүн өрттөгөн киши жылаңач калат деген лакап калмак эмес. Ушул тандоолорду, өзгөрүүлөрдү кылып атканда эң бизди баягы психологиябыз жабырткаткан, кыйнаган, эмнеге мен өзгөрүшүм керек, мен эле өзгөрө беремби деген өзгөрүү натыйжа бербейт. Мен өзгөргүм келет, себеби бул мага жагат, менин чечимим бул мага ыңгайлуу дегенде гана бул нерсе берилет. Биз бир эле тараптуу батыш маданиятын ылайыкташа берсек, анда коомдо ак карга болуп калабыз, жете билип калабыз. Азыркы көбөйүп жаткан окутуулардын да канча мынча бир зыяны дагы тийип калып аткан жокпу? Негизи ар кандай нерсенин көп болмогу адамда тандоону жаратат. Бул жакшы. А бул эмне болду? Ар кандай нерсе коомдук талаптан келип чыгат. Адамдар бир нерсени сурай баштаганда ошону ала башташат да. Эмне болду? Аялдар өнүккүсү келе баштады. Анан эле өз алдынча болгусу келе баштады. Анан бул контексттен жулунуп эле алынган текст. Аял киши өзүң милдеттүү эмессиң, сен өзүң корго деди. Эмнеге?
эркек аялды урбаса экен, кордобосо экен, аны бапестесе экен, энесинин аялы балдарынын энеси катары кабылдап санаркаса экен деген мааниде биз сыйлаган алымдар көп сүйлөмдүн ичинде айтып кетип атып, аял сага тамак кылууга милдеттүү эмес деп андан ары уланат да. Бирок кылып атпайбы сен аздекте. Анысыңардай сен дагы андан коркконго милдеттүү эмессиң, бирок унчукпа, маани берип кой деп алымдарыбыз айтса, милдеттүү эмес деген жерин кыркып алабыз го контекстте. Кыркып алабыз го. Ошол жерин кыркып алабыз го. Анан ошондон улам адашып калган учурларыбыз бар. Билимдин өзүн өнүктүрүүнүн жетишсиздигинен биз ошол бир контекстти жулуп алып, баланча айтпадыбы деп бешенебизге чаптап алгонду. Контекстти алдыңбы? Аял кызмат кылууга милдеттүү эмес деген сөз жактыбы сага? Анда ал боюнча мыйзамда, кыргыздын салтында, тарыхында, сен жашап келин болгон региондо салт, каада, коом, чөйрө деген бар да. Анан динде кандай? Оку да. Окусаң, анан ар жак, бир жак четтери чыгат да. Эгерде сиз бирөөдөн илим сатып алгыңыз келсе, ошол конкуренциянын ичинен тандап, кайсынысы мага керектүү десе, биринчиси сизге жоопкерчилик арта билген курсту тандагыз. Эми мени психологдор тепкилейт болуш керек. Жаңылыштык ушул. Сенин көйгөйүңдү мен чечип берем, анан сенин көйгөйүңө бирөө күнөөлүү деген. Анан ошого дагы кимди күнөөлөсөм, точно эстедим, травмам кайненемде экен деп барасың кийинки 5000 бергениңде. Эми ошонун баарында сенде тандоо бар эле да. Кайненеңе же кайшы айтсаң болот эле, же түшүндүрсөң болот эле, же баш ийсең болот. Бул сенин тандооң болгондуктан бүгүн ошонун туура эмес экенин түшүндүң. Анда эртең өзгөрө бер да. Өткөндүн баарын өзгөртпөйт. Ошол сыяктуу ушул жерден биз жаңылып атабыз. Мен ушул жерден айтам, эгерде кимде ким тренер, коуч, психолог тапкан болсо, сизге жоопкерчилик айтырып, сиз аркылуу иштешкиси келип атса, анда бул туура. Өзүн өзгөртүүдө бир тоскоолдуктардын бири терс ойлор, негатив ойлордон. Негатив ойлор көбүндө эле болот болуш керек алгач. Негатив ойлордун түпкүрү, тамыры кайсыл жактан келип чыгат ушу аялдарга? Негатив ойлор бизди эне атабыз жаман нерседен коргосом экен деп, тарбия берсем экен деп, сүйүүсүнөн улам бир турмуштук мисалды же бир нерсени айтканда бизге айтылган ойлор бизге программа болуп түшөт. Бул эмне деген сөз? Муздак суу ичпе, эртең жөтөлөсүң. Алдын ала. Кичинекейибизде биз билбейбиз, бирок мээбизде ал эстелип калат. Чындап эле чоңойгондо муздак суу ичсек эле тамагыбыз ооруй берет. Ач отур, тынч отур дейт. Мейли, анча-мынча акчаң жок болсо да мейли тынч. Эми акчалуу болуп да тынч отурса болбойбу эмне? Анан айтат, 5 кол барабар эмес. Күйөөң жаман болгон менен кайненең жакшы чыдай бер дейт. Күйөөбүздү жакшы кылууга деле аракет кылсак болот да. Анын үчүн биздин деле акыбыз бар да, себеби биз күйөө үчүн келип атсак. Же айтат, мейли, кайненең ошондой ажылдак болгон менен күйөөң жакшы дейт. Кайненебиздин деле жакшы мамилесине биз татыктуубуз да. Айтат, бир туугандардын ичинен деле баары чыкпайт, 10 бала биригип бага албайт эне атаны, бирөө эле чыгат десе, бирөө чыкса болду, калганы бизден бирөө чыкты деп 9 өсүн кой берет да. Бизге сүйүү берип, тарбиялап атам, келечекте тажрыйбамы айтып берейин деген улам эне атабыздын сөздөрү бизге программа болуп түшөт. Илимпоздор, психологдор подсознание десе, вау деп атабыз. Подсознанияны кыргыз илгери эле айткан. Ниетиң оңдо деген. Ниет деген бул ниетибизге карата, ойлорубузга карата Тэтчердин айтканы бар, бардык ойдон башталат. Оюңа карата адат, аракет, аракеттен адат, адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат дейт. Ошол сыяктуу биздин ойлорубуз, күтүүлөрүбүздүн түбү эне атабыздын бизге болгон сүйүүсү болсо, чоңойгондон апам мени жаман болбосун деп өнүгө бер, же бүтүндөй күчүң ага үч алууга жумша деген нерсе биз тетиги, бетиги деп аткан болсок, анда өзүбүздүн самооценканын, өзүнүн баалоону түшүнгөн. Самооценка деген мода болду азыр. Өзүн баалоо деген илгертен эле бар. Өзүңүн баалооңо өсүш үчүн менин жакшы апамдын сөзү бар эле. Аял кишинин айнеги жана чайнеги анын визиткасы деген. Сен аял болуп ийгилик жаратуу менен катар могу жаркыраган хозяйкалыгын унутпа деген сыяктуу нерсе да. Эс тарткандан баштап эле жакшы кыз бол, адептүү бол деп ушу жакшы сөздү бир оор кабыл алып алган сыяктуубуз да. Маселен, жакшы кыз болоюн, жок, айрым учурда бир каалоолорубузду да чектеп, жок, мен жакшы кыз болушум керек депчи, анан башка адамдарга көбүнчөсү аялдар ыңгайлуулук жаратуучу бир
фигура гана болуп калган учурлар бар да. Бул албетте тилекке каршы көпчүлүк айрым учурларда зордук зомбулукка дагы өзүн алып барып курмандыкка чалып койгон учурлар болот. Жакшылыкты биз кичинебизден туура эмес түшүнүп алып, айрымдары эми баары деп айтпайбыз. Жакшы кыз бол деген деп ата энебиз деле бизди жакшы ниет, жакшы ой менен тарбияласа керек. Бирок ошону биз бара бара бир оор түшүнүк катары кабыл алып алган сыяктуу сезилип калат да. Сиздин оюңузда, сиздин пикириңизде жакшылык деген эмне? Жакшы кыз, жакшы болуу деген. Жакшы кыз бол, эстүү бол деген сөз бул баланын кичинекейде уруксат берилбеген, элдин көзүн жуят кылышы мүмкүн болуп калган, же болбосо башкалардын тынчтыгына зыян келтире турган жерлерде апасы башка сөз таппай калып айтып үйрөнгөн эң универсалдуу жана бүгүнкү күндө баналдуу айланып калган сөз деп кабыл алышыбыз керек да. Жакшы болуу бирөө үчүн ыңгайлуу болуу эмес. Азыр мода болот, удобная болуп калыпмын дегенчи. Ошо бирөө үчүн ыңгайлуу болуп жашоо эмес да. Жакшы болуу, дагы бир жолу айтам, башка адамдарды кемчилиги менен кабыл алып сүйө билүү менен катар өзүңдүн баалуулуктарыңды унутпой жана реализациялоо. Адамзатка пайдаң тийбесе, зыяның жеткирбей коюу. Бул деген сөз жашоо сага берилген ар бир проблема менен мүмкүнчүлүк берет. Сен кантип чечесиң? Удобная бол, өзүңөр айткандай ыңгайлуу болуп коесуңбу, же жакшы кыз болуп коесуңбу, же конфликт салып, чыр салып, эн атаңды кыйнап, жаңы өзүң каалооңо жетесиңби, же үчүнчү жолу сүйлөшүү, ынандыруу жана изденүү мүмкүнчүлүгү менен кетесиңби деп. Мисалы, сиз урушуп кеттиңиз. Ошол мезгилде ачуу калтырдыңыз, эмоцияга келдиңиз. Кудай таала ошол сезимдерди бизди колдонсун деп берген. Биз пендебиз, жаңылгычпыз. Демек, бул жерден жаман болуп калган жоксуз, сиз жаңылыштыңыз. Аркасынан ошол менден кемчилик кетип калыптыр, кечирип кой дей алуу бул жакшылык жана күчтүүлүк. Айымдарга, кыз келиндерге ушул өзүмдү өнүктүрөт элем деп бир жол таппай жүргөнбү, көөдөнүндөгү бир көкүрөгүндөгү бир боштукту толтура албай жатканбы, же өзүнүн кемчилигинин үстүндө кандай иштеп өзүн жакшы тарапка өнүктүрүүгө бир багыт таба албай жаткан кыз келиндерге, айымдарга кандай сиз кеңеш берет элеңиз? Азыр мен ушу жакшы болушуп керек, кыйналып турам десе, ойду оңдош керек. Бул кыйынчылыкты Кудай таала сен мага жөн берген жоксуң. Изденсин, өнүксүн деп берсең, мен чыгам деген Кудай тааланын каалоосу менен деген ниет. Экинчиси, китеп окуш керек. Бул дүйнөлүк таанылган мыкты деген классика, сиздин бизнесиңизге, ойлооңузга, жашооңузга пайда келтирген мыкты китептер болсун. И ошол китептин ичинде жаккан сөздөрдү жана амалдарды жашооңузга киргизишиңиз керек. Үчүнчүсү, жаныңызда болбосо да онлайн мүмкүнчүлүк бар азыр. Жакшы адамдардын чөйрөсүндө болуңуз. Өнүккөн, жашоону сүйгөн, бирөө менен тирешпеген. Анан албетте акыркысы сиз каалаган жашооңуздун ак кемесине жыла бериңиз. Жөрмөлөп, жатып, отуруп, аркаңыз менен карап калдыңызбы? Аркаңыз менен. Капталынан туруп калдыңызбы? Каптал менен жыла бериңиз. Анткени кыргыздын философ, акылман эл экенине ушундай баа берем. Кыбыраган кыр ашат деген сөзү бар. Акыры кыр ашып, өзүңүздүн жашооңуздагы кыялданган кемеге отурарыңызга мен ишенем. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сизден сизге бул чакан белек болсун. Бакыт гүлү үй гүл дүкөнүнөн Гапарайтиев Ош шаарындагы Гапарайтиев 23, ошондой эле Масалиев көчөсүндө жайгашкан гүл дүкөндөрүнөн дагы ушундай үйүңүзгө ылайыктуу гүлдөрдү алып алсаңыз болот. Ар дайым бакыттын гүлү ар бир үйдө гүлдөп турсун дейли. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү Айым подкаст телебөрүүсүнөн өзгөрүүнү өзүңдөн башта деген теманын алкагындагы маекке атайын күбө болдуңуздар. Албетте, адистер, ушул коуч, тренерлер айтып келгендей эле, адам өзгөргөндө бүткүл дүйнө, аалам өзгөрөт деп айтат. Анткени ар бир адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндө өзгөчө бир дүйнөсү бар. Эгерде сиз өзүңүздү өзгөртүүнү өзүңүздөн баштасаңыз, демек бүтүндөй дүйнө, ошондой эле жашооңуз дагы өзүңүзгө жараша өзгөрөрүн биле жүрүңүз. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.